макул 89, каршы жок, бары 89, катталды 104, негиз катары кабыл алынды. Рахмат. Эми кимде кандай алымча кошумчалар бар? 5-чи микрофон, анан 6-чы микрофон. Рахмат. Асел Сөзбектің урматтуу депутаттар, кече мына спорт көрөрмандарын элибизге кече жакшы кубанычтуу күн болду. Мына биздин грек-рим күрөшү боюнча биздин балбандар кече Словакияда Бакиров чемпион болду, Эрбол. Экинчи Акжол Махмудов коло медаль алды. Мен бул менен ушу кыргыз желегин желбиретүү дүйнөнүн чемпиону болгон чемпиондун атасы Эгемберди Максат Бакирович биздин коллегабыз болот. Ошол чоң ийгиликтерди каалап, ушу кыргыз желегин желбиреп жүрөсүн деп ушу спортчуларды бир куттуктап койсок. Рахмат. Рахмат, 6-чы микрофон. Урматтуу Асел Сөзбековна, урматтуу депутаттар. 2016 жылы күз айларында ушул парламентке генералдык прокурор, улуттук коопсуздуктун төрагасы Сегизбаев келип, жалпы парламентти, жалпы элге, жалпы мыйзамдуулукту жана саясий этиканы тепселеп, ушул жерде калпты айтып кеткен. Ушул маселени иликтөөгө туптуура 2 жыл мына кетти. Эми ошол маселени бүгүн талкуулап, генералдык прокурор менен улуттук коопсуздук комитетин чакырып, талкуулап, ушул маселеге чекит коюп таштабайлыбы бүгүн? Саат 2-ге чакырбайсыздарбы баарын? Анткени, урматтуу депутаттар, бул жерде жеке мамиле жок. Бул жерде мамлекетти, мына силерди урматтуу депутаттар, жалпы саясий маданиятка шек келтирип кеткен. Мындан ары андай болбош керек. Мындан ары улуттук коопсуздук комитети эч качан саясатчыларга, өзгөчө саясий оппоненттерге карата саясий провокацияны токтотуш үчүн биз бүгүн талкуулап чекит коелу. Эл журт көрсүн. Анан КТР ошондо күнү түнү көрсөттү эле. КТР көрсөтсүн. Ошондо анан адилеттүүлүк болот да. Анан кээ бирөөлөр айтат ушул жеке мамиле. Бул жеке мамиле эмес. А эгерде укпайлы деп азыр мына даярданып укпасак, анда урматтуу депутаттар, анда бизди бардыгыбыз ушул жерде ар бирибиздин намысыбызга, намыстан өткөн бийик нерсе жок. Ар бирибиздин абийибизге шек келип калат. Рахмат, 6-чы микрофон. Урматтуу кесиптештер, эстер учурунда Кыргызстан 15 союздук республикадан экономикалык көрсөткүчтөр боюнча 10-чу, 11-чи, 12-чи орунда турчу. Тилекке каршы акыркы учурда биз эң төмөнкү экономикалык көрсөткүчкө түштүк. Акыркы 24 жылда биринчи жолу минус 0,4 болду. Мунун кесепети эмне? Акыркы 3 жылда бүт мамлекеттик бийлик, генералдык прокуратура, укук коргоо органдары, Финполиция, улуттук коопсуздук комитети мамлекетке иштөөнүн ордуна бүт күчүн, бүт мамлекеттик институттар, бүт ресурстарын жалаң оппозициянын укугун тыктап, ошолорду жамандап, ушак тыңдап, каралап иштеди. Конституцияда жазылган кыргыз бийлиги адамдын укугун, анан кадыр баркын коргойт деп. Тескерисинче кыргыз бийлиги адамдын кадыр баркын тебеледи го. Кыргыз КТР адамды көөлөдү го. Мамлекет ушакчы болду го. Акыркы 100 жылда Кыргызстанда 2 жолу репрессия болду. Биринчи жолу Сталиндин заманында Туран партиясынын мүчөсү болгондугу үчүн 28 000 кыргыз атылган. Мына жакында ошого 80 жыл болот. Биз ошого да татыктуу баа бере элекпиз. Экинчи репрессия акыркы экс-президенттин тушунда Кыргыздын мыкты уул кыздары ак жеринен караланып, кээси түрмөдө отурат, кээси СИЗОдо отурат, кээси кызматсыз жүрөт. Биз ошолорго так баа бере албасак, анда бул тарых эртең да кайталат. Же сиздин башыңызга, же сиздин балаңыздын башына түшөт. Бул парламенттин бедели, бул улуттук парз, бул миссия, бул парасат. Ошону аткаралы десек, Алымбек Шыкматов айткан. Кошуп коелучу.
ушул инсандарды 3 жыл бою каралаган КТР 3 күн кайра көрсөтүп койсун телевизордон. Кимдин ким экенин билели. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, доброе утро, уважаемые коллеги. Я хочу обратиться, почему у нас вот фракция Атамекен такие лесовщики? Постоянно вы держите в напряжении всю страну. Я считаю, что все уголовные дела, открытые при президенте Алмазе Атамбаеве, все правильно были открыты. И зря, что очень многих вообще выпустили. Нужно было до конца отсидеть весь срок за коррупционные делишки в государственных структурах. И я хочу отметить, что ранее я тоже обращалась к Торага, пригласить прокуратуру, ГКНБ, АКС, чтобы они дали предварительное заключение, что последствию, почему Кулматова до сих пор не могут привлечь к ответственности, например, ни одного еще не было вынесено обвинения. Я тоже хочу знать предварительно, за что и как идет следствие. Но почему всегда из ДПК, кого там наших представителей не посадили сегодня в СИЗО ГКНБ сидят? Мы нигде не поднимаем этот шум, это рисовки. Мы молча ждем решения следствия. И постоянно не держим страну в напряжении, показывая, какие вы герои, а все остальные прям я не знаю кто. Поэтому не надо Атамекен из себя строить. Самых больших борцов за свободу. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу Асел Сайызбековна, мына 4-чү маселе. Билим берүү жөнүндө, мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорлорун күн тартибине алып койсоңуз, анткени авторлору суранып атат, бүгүн келе албай калышыптыр. 4-чү маселе боюнча. Ал эми мен да кошумчалап коеюн, мына Алмамбет Насыркановичтин сунушу эң туура. Анткени убагында ошол Сегизбаев баш болгон улуттук коопсуздук кызматы, айрым күч органдары калпты мамлекеттик деңгээлде айтышкан. Биз азыр анын жазасын берип койбосок, бул кийин норма болуп калат. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү ушинтип калп айта берсек болот экен. Телеканалдар аркылуу бурмалай берсек болот экен дейт. Мен ушул жерде отурганда баарыңардын эсиңерде айткам. Кара ниеттиктин, кара пиардын өмүрү кыска болот деп. 1 жылга жеткен жок, мына кыска болду. Азыр эми алар мактанып, оңду солду интервью берип атышат. Алар тескерисинче ошондой мамлекеттик деңгээлде бүтүндөй 6 миллион элди мамлекеттин жетекчисин парламент алдаган үчүн көчөдө баса албай калыш керек. Мен уят болдум деп көчөдө үйүнөн чыга албай калыш керек. Бизде калп айтканда тескерисинче сыймыктанып көчөдө басып жүрүшөт. Эмне үчүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү, прокуратура эмнеге чең ошол мамлекеттик деңгээлдеги эң чоң ири калпчыларга кылмыш ишин козгой карап отурасыңар. Кылмыш ишин козгогула, кийинкилерге сабак болсун. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу депутаттар, мен Ирина Юрьевнага жооп берип коеюн. Негизи эле ушул аял кишилер менен айтышканды жаман көрөм да, бирок кайта эле Атамекен дегенден бир реплика айтып коеюн. Ирина Юрьевна ушул өткөн акыркы 2 жылда мамлекетте кандай гана улуттун кызыкчылыгына, мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө болуп аткан маселе көтөрүп атканда, ар дайым ушу экинчи микрофонго чыгып алып мындай бир жаңжал чыгарат да. Ушул сиздей депутаттардын айынан, ошо акыркы жылдарда бийлик жолдон адашкан. Алдагантип мындай жасакерленип, адилеттикти көрмөксөн болмуш болуп, ак караны ажырата албаган эл өкүлдөрү бул уят эле. Ошондуктан сиз калыс болсоңуз, керек болсо биринчи сиз айтышыңыз керек болчу. Келсин ушул жерге деп. Анан жөн эле тиги аларды жактай бербей. Уят да ушул. Анан сиздин жообуңуздун кереги да жок азыр. Рахмат. Экинчи микрофон. Из-за каких депутатов и как страна сбилась с пути, история еще расставит, я думаю, что все по местам. Поэтому уят вы себе, пожалуйста, покажите на щеках. А я как-нибудь за себя и за партию отвечу. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибин кошумча алымчалар менен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 99, каршы жок, баары 99, катталды 111. Алмамбет Насырканович, 3-чү жолу мен микрофонду бере албайм сизге. Анда эми урматтуу депутаттар, айтылган кошумча алымчалар менен толугу менен бүгүнкү күн тартибин добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 94, каршы жок, баары 94, катталды 111. Кабыл алынды, рахмат. 6 микрофон. Асел Союзбеков, мен такта беретін деле. Биздин мени сунушум өттүбү? Мына Карамушкина колдоп тур. Мен сунушум өттүбү? Эми көрдүңүз го, өттү. Болду, саат 2-ге чакырыңыздар. Аппарат саат 2-ге чакыргыланды. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги маселелерге өтөрдүн алдында бирибизде жакшы жагдай, ошо жагымдуу жагдай белгилеп кетсек, бүгүн биздин кесиптешибиз Баймуратов Калдарбек Шакирович Кутман Курак 60 жашка чыкты. Анда урматтуу депутаттар, сиздердин атыңыздардан жана мен өзүмдүн атымдан Калдарбек Шакирович бүгүнкү юбилей менен куттуктап коелу. Ага чын ден соолук, узун өмүр каалап кетет элек. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси мейли Калдарбек Шакирович. Микрофон берип койгула. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Рахмат чоң, ушул менин туулган күнүмдү куттуктооңуздарга. Биринчиден президентибиз Сооронбай Шариповичке рахмат. Мына өкүлү аркылуу куттуктоо жөнөтүп жибериптир. Биздин премьер-министрге рахмат. Ушул туулган күнүмдү эстеп өзү келиптир. Төрайымга рахмат. Ушу куттуктап айтканына сиздерге рахмат. Бардығызда ынтымақта болойлу. Ынтымақ болсок, күчтүү болобуз, күчтүү парламент болобуз. Ынтымақта болуп, мамлекеттин жакшы маселелерин чечели. Сиздерге барыңызга чоң рахмат.